Мына мен ачык айкын айтам, массалык маалымат каражаттары турат. Мына ушул эжекелерди же кызматка коюп аткандарды же болбосо ушул бала бакча иштеп аткан эжекелерден биз бир тиын пул алып кел дебейбиз да. Көк чайындар ичпейбиз. Мен Кудайдын астында дагы, пенденин астында дагы айтайын. Ошон үчүн сиздер дагы таза болгула. Ар бир баланы таза алгыла мына Сайдыкечи. Анан акча бер, оформление кылам, мына жетишпей, эч кандай бардыгы жетишет. Бардыгын биз шартты түзүп бердик, дагы түзүп беребиз. Бизде мүмкүнчүлүк бар. Бирөөдөн бир тиын алсаңар, анда жооп бересиңер башыңар менен. Мен бир жерде мына бардыңардан айтайын. Бир бала бакчага мына $100 бердим же 1000 сом бердим деген сөздү уксам, анда токтосуз жоопко тартыласыңар. Ушу бир келгилечи бардыгыбыз биригип, элдин бийликке болгон ишеничин алып келеличи. Ушу бала бакчадан ушу эртең ошо баласы деле жаш болсо дагы ата-энеси айтат да, сени бала бакчага бериш үчүн мен акча бердим десе, ошол жаш баланын бала бакчага келип аткан баланын аң сезими уже бузулат да. Ата-эне мен үчүн акча берди деп. Уже бузабыз, ошонун психологиясын бузабыз да. Токтотойлу, мен сиздерден суранам, экинчи талабым. Макулбу? Ошо ийгилик каалайм. Мына эжекелер, жаңы тарбиячылар ушул жакшы тарбиялагыла балаларды, жакшы билим бергиле дегендей. Ушул келечекте баягы жакшы ийгиликке жеткенде ушул жерде тарбияланган балдар силерге рахмат айткыдай болсун. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен Ак Жол той бала бакча болсун, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.